Номер 7 Кожобек Күзенбаев атындагы жалпы билим берүү орто мектеби адабий окуу 4-класс Жондуева Айнагүл Узупбековна. Саламатсыңарбы балдар? Баарыңарга жагымдуу маанай каалаймын балдар. Силер билесиңерби балдар? Корук деген эмне? Кандай жерлерди корук деп аташат? Табиаттын табигый көрүнүшүн жана байлыктарын өз калыбында сактоо үчүн мамлекеттин коргоого алынган жер корук деп аталат. Корук деп жарыяланган жерлерге аң улоого, жаныбарларды кармоого, өлтүрүүгө, токойду жана баталдарды кыюуга тыюу салынат. Анда эмесе сөз дүйнөнүн кооз жерин бири сары челек жөнүндө болмокчу. Сабактын максаты Кыргызстандын жаныбарлар дүйнөсү өтө эле ар түрдүү жана бай экенин, мамлекеттик коргоого алынган жер корук деп аталаарын, жаратылыштын ушундай байлыгын сактап тургандардын эмгеги зор экендиги жөнүндө билебиз балдар. Жана ошондой эле өз оюбузду мазмундуу баяндап айтууга көнүгөбүз. Табигатты сүйүүгө, жаратылыштын ушундай байлыгын сактап тургандардын эмгегин баалоого үйрөнөбүз. Сары челекти дүйнөнүн кооз жери деп аташат. Чындыгында да ошондой. Бул жер башка миң сандаган кооз жерлердин жаратылышынан, сулуулугунан башкача. Чытырман токойдун ортосунда күзгүдөй тунук көлү бар. Арасын аралап бассаң, ар бир көз кайкыткан жаңгактарга таң каласың. Арча кайыңдар, карагайларчы, шилбе, ыргай, ак чечек дей койчу, эмнелер гана жок. Кымбат баалуу карагаттар, ар түрдүү өрүктөр, алмалар, мөлтүрөгөн арчалардын түрлөрү эң эле көп. Сары челек көлүнөн башка анын айланасында ири көл, кыла көл жана башка 10дон ашык майда көлдөр бар. Мында көкөлөп учкан өрдөктөр жашайт, балыктар, андатырлар бар. 160тан ашык канаттуунун түрү бар. Алардын ичинде кыргоолдор, кекиликтер өзүнчө бир жашнакай көрк берет. Канаттуулар кышкысын 4 эсе азайып калат, себеби алар башка жактарга учуп кетип, жайында кайра кайтышат. Жаныбарлардын түрлөрү 32ге жетет. Алардын ичинде суусар менен сүлөөсүн бар. Бизге баштаган белгилүү болгон бул кооз жерге зубр биринчи жолу алынып келип багыла баштаган. Дүйнөдө азайып бараткан жаныбарлардын тукумун көбөйтүү үчүн алар сары челекке алынып келинген. Алар азыр көбөйүп өсүп жатат. Табигатка көрк берген элик, аркар, бугулардын мекени болуп калды. Көбүбүз көрбөгөн илбирстер да жашайт. Албетте, жаратылыштын ушундай байлыгын сактап тургандардын эмгеги зор. Ал жерде корукта жашаган адамдар өз милдетин абийирдүүлүк менен аткарышат. Ал жердегилер сары челектин кооздугуна да жооп беришет. Баргандарга кенен кесири түшүндүрүшүп, дүйнөдө ушундай кооз жер бар экендигине сыймыктанышат. Сары челекке жакын жердеги мектептин окуучулары токойду коргоону колго алышкан. Жылдын ар бир мезгилинде көз салып турушат. Сары челекти аралап, тунук суусуна жүзүн чайып, гүлдөрүнө суктанып, жаратылышына таң калып, жаныбарлардын түрлөрүнө кумарланган адам көп өтпөй кайра эле ошол жака барууну эңсейт. Атагын алыстан угуп жүргөн сары челекке Кыргызстандын жана башка мамлекеттерден адамдар саякатка келип турушат. Чет мамлекеттен келген меймандар бул кооз жерди аралап жүрүүнү эңсешет. Эми балдар суроолорго жооп беребиз. Сары челектин жаратылышы жөнүндө эмнени билдиңер? Сары челектин кооздугу, жемиштери, жаныбарлары жөнүндө эмнелерди айта аласыңар? Ушундай кооз жерибизге кандай мамиле жасоо керек деп эсептейсиңер? Акындар сары челектин сулуулугун даңктап ырларды жазган. Анда эмесе Аскар Исаевдин ырчы Гүлнара Тойгонбаева эжебиздин аткаруусунда сары челек деген ырына көңүл бөлөлү.
Эми балдар, макалдардын маанисин чечмелейбиз. Кайсы макал текстке туура келет? Жер болгон жерде өмүр бар, суу болгон жерде байлык бар. Жер тоюнбай, эл тоюнбайт. Табигатты сактасаң, ал сени сактайт. Тапшырма. Чыгарманы окуп түшүнүңөрдү айтып бергиле. Сары челек ырын жаттап алгыла. Саламатта калгыла балдар.